Бул чоң сахнага Молдогалиева Наргиза айым чакырылат. Сатуу менеджери 2 жумалык курсту аяктап, канча деген сатуулар жаздыңыз? Канча сатуу жаздыңыз жана канча акча таптыңыз? 2 жуманын ичинде 80 сатуу жасадым. Канча акча таптыңыз? 15 миңден ашык болду. Бул сертификат сизге чынын айтканда 80 сатуу 3 миң сомдук курсту сатышты. 80 сатууну 3 миңден канча общий сатуу? 8,3 сколько? 240 тысячка сатуу жазады. Нолдон, токмоктон келип, жолдош иштеп кеткен, үйдө отурат, но Кундуздан окуп ал деп ушу сатуу менеджерди биз ушул курста эмнеге алып чыктык? Мага муктаждык пайда болду. Мен өзүм продюсерлик болгондуктан номерлер, элдин суроо талабы аябай көп түштү. Номерлерчи 2000, 3000 номер түштү. Поэтому мне нужно что? Команда. А сатуу менеджер это самая востребованная профессия. Канча убакыттан бери үйдө отурасыз? Турмушка чыкканы таптакыр иштеген эмесмин. Өзүм негизи жогорку билимим бар. Бирок ошо балдар менен үйдө отуруп эле 15 жыл үйдө отурдум. Эмне болуп кетип калдыңыз? Ошо Инстаграмдан эле көрүп калдым Кундуз айымды. Анан сатуу менеджер курсу дегенде эле сразу жакты дагы, ишендим. Ошо менден чыгат, сатуу менеджер иштей алам дедим дагы эле. Келип калдым, чечим чыгарып. 15 миң сом тапты, 2 жуманын ичинде онлайн окушту. WhatsApp менен кандай иштедиңиз? Кандай иш жүрдү? Ошо онлайн эле WhatsApp'та эч кандай жүзүңдү көргөзбөйсүң, команда менен эле иштешип эле сатууларды жасадык. Көрдүңүздөрбү? Эң негизги сатууларды эмне экен? Бул туура кадрлар менен туура сүйлөшүү. Болгондо сүйлөшүү. Туура сүйлөшүү. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Рахмат сизге. Азыркы учурда ушул убакыттан пайдаланып мен да Кундуз айымга ыраазычылык билдирип кетем. Анткени мага окшогон үйдө отурган айымдар көп, кандай өзүн таппай жаткан айымдар көп да. Баары эле ошо иштеп акча тапкысы келет. Анан мага да ушундай чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Ошо өзүмдү таптым деп айта алам да. Үйдө отуруп эле балдарды караганчакты, айым катары үй жумуштарын кылгычакты эле өзүмө мындай майда чүйдөмө болсо дагы мындай кошумча кирешет тапканга возможность болду да. Ошон үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Анан эгерде чечим чыгара албай жаткан айымдар болсо, коркпой эле келе берсеңиздер болот. Баардыгы өзүңүздөрдүн колуңузда деп айтам да.